Siz Ramazanды тосуп алдыңызбы майрамдап? Hem жеке инсандык катары албетте биз мүмкүнчүлүгүбүз жетишинче өзүбүздү күттүк, Рамазанга даярдадык, денебизди, рухубузду күтүп даярдадык. Бирок чындыгында көчөлөрдө майрам сезилбейт. Жаңы жылдагыдай, Норуздагыдай, мисалы да, жанагы кооздуктар көчөдө мындай шаан жок. Бул эмнеден көз каранды? Адамдардын жүзүндөгүн айтып аткан жок. Мисалы үчүн жөлөй көчөдөгү жазуулардын, чырактардын илиниши, бул биздин коомубуздун али жетпегендиги же дагы башка бир нерселер барбы ушул маселеде? Жалпы көрүүчүлөрдү ушул кирип келген Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздин сурооңузга келе турган болсок, бизде Кыргыз Республикасы аябай жаш мамлекет, 91-жылы эгемендүүлүк алганбыз. Бирок ага чейинки биздин система, режим, биздин элдин жашаган режими башка идеологиялык режимде жашаган, ошол атеисттик жана коммунисттик партиянын үстөмдүгү менен келгендиги үчүн албетте ал жаңы жылды белгилөө же башка ар кандай ошо өздөрүнүн идеологиясына тиешелүү майрамдарды атайлап, мындай айтканда, ошол учурларда киргизген, элдин аң сезимине атайлап киргизип, биздин кичинекей бала бакчадан баштап мектеп жаштарында, аны мектеп бүткөн студенттерге жана башка жумушта иштегендердин корпоративи башка ошондой бир отурукташып калган бир мындай бир биздин элдик болбосо дагы жалпы бир светтик мындай бир салтка айланып калган да. Аны баарыбыз билебиз. Бирок кээ бир жарандарыбыз ошону баягы чыдамсыздык менен балким күткөн учурлар болушу мүмкүн. Эмне үчүн биз Рамазан айында ушундай иштерди аткара албайбыз дегендейчи. Барыңыздарга белгилүү, бизде Кыргыз Республикасында дин тутуу эркиндиги бар. Ар бир жаран дин тутуу эркиндигине биздин баш мыйзамда буга кепилдик берет, конституциялык кепилдик бар. Жана атеисттик ынанымга дагы эгерде бирөө мен Кудайга ишенбейм деген болсо да аны эч ким зордобойт. Мындайча айтканда, бул Куранда деле бар, дамыла. Мисалы, Куранда дагы фаменша фалюмин фаменша фалякфур. Кимде ким кааласа иман келтирсин, кааласа каршы чыксын, мындайча айтканда, иман келтирбей эле койсун деп атат. Бул Куранда дагы зордоо жок, биздин динде зордоо жок. Ошол сыяктуу мамлекет мыйзамдары деле ошондой, динде зордоо жок. Эч кимди белгилүү бир динди карманып же болбосо карманба деп зордой албайбыз. Мындайча айтканда, мен азыр өзүм жеке айта алам, ушул биздин Кыргыз Республикасындагы дин чөйрөдөгү мамлекеттик саясат биздин башка коңшу өлкөлөрдө жок. Алысыраак барсаңыз деле жок. Керек болсо Европа өлкөлөрүндө деле муну кээ бир өлкөлөрдө мындай бир эркиндикти табыш кыйын. Биз ошол мени баягы Кудай Тааладан келгенде бир жакшылык катары көрүп, мунун бир кадыр баркына жетишибиз керек. Андан кийин жарандарга калган нерсе бул, мисалы, мусулмандардын өзүнө калган нерсе. Эгерде ошол, бирок мен байкадым, азыр көчөлөрдө билборддор илинип калыптыр. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жеке демилгелер менен. Бул жерде мамлекет эмне үчүн муну жасай албайт? Анткени мамлекеттин биздин баш мыйзамда, конституциябызда ачык жазылып калган, Кыргыз Республикасы эгемендүү, укуктуу, унитардык жана светтик өлкө деп жазылып калган. Светтик деген түшүнүк бул мамлекет диний уюмдардын иштерине аралашпайт жана диний уюмдар дагы мамлекеттин ишине аралашпайт деген бир принцип отуруп калгандагы, биздин мыйзамда жазылып калгандагы, биз ошол баягы мыйзамдан тышка чыга албайбыз. Мамлекет келип алып эле диний уюмдарды келгиле, мынакей биз Рамазанды ушундай бир белгилейли же болбосо тосуп алалы деп чакыруу таштабайт. Жогоруда айтылган жаңы жыл же башкалар болсо, мурда айтылгандай, булар бир светтик бир майрам сыяктуу бизге ошондой бир киргизилип калгандагы. Диний болсо да светтик катары белгилер. Түү диний болсо да, ал жерде бир диний эч ким мотивти бергиси келген эмес дагы, баягы коммунисттердин убагында. Биздин элдин аң сезиминде бул баягы светтик бир салт сыяктуу эмеге айланып калганда. Мен түшүндүм. Демек, эгерде жеке демилге пайда болуп, үммөттө ушул 30 күн майрам кылалы, көчөлөрдө да майрам сезилсин десе, мамлекет каршы эмес. Мамлекет каршы эмес, тийиштүү мамлекеттик органдар менен аны макулдашып алып туруп жасай берет. Демек, биздин өзүбүздүн коомубузда, мусулман коомчулугунда мына ушуга демилге көтөрүү деңгээлине жеткен адамдар али жок. Буга ачык айкын далил мына сиздин 30 күн орозодо керек болсо мына 5-канал, башка бир каналдарда өзүңүздү баса белгилеп өткөндө КТР башка эмелерде да ачык айкын демилге менен жакшы майрамдап келе жатабыз. Ошо элге майрамдасын, элге жакшы жеткизелик деген ушул демилге бул. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.